Урматтуу телевизор көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин мейманыбыз СССР убагында эскиче Тыяншан облусу менен Ысык Көл облусунун бир катар колхоздорунда башкарма болуп иштеген 20 жылган ар жак бери жагында ошол эмгек үчүн эмгек кызыл туу ордени, ардак белгиси ордени жана Лениндин 100 жылдыгына карата медалдарды алган агайыбыз тарыхчы Чорчоев менен маектешкен отурабыз. Эми uzun sözdü kıskартып, biz özünüz mına 81-2'sine gelip kalgan kişisiz köptü gördünüz. Köp vakit, köp okuya başınızdan öttü. Mına oşolardan biri siz en görgen, jakşı bilgen adamlardan biri ulu komuşçu Karamolda özünüzün atağız, yerdeşiniz. Mına şu kişini kaçan gördünüz birinci jolu, kanday şartta gördünüz mına şu mayak dışında suç sırada başlar için. Emi tentke bu Karamolda bizdin ayılda komuşlar öte köp bularlar. Öte köp bularlar. Anan men es tartıp bayabay es tartıp keyin institutqa ötkөндөн keyin institutda okup student bolup kalgandan keyin bu Karamolda jönündө ayırkça bile başladım. Kızıga başladınız da. Kızıga başladım. Anan bildim. Bilgen sebepleri var. Men çalağızı bolsa jakın bir tuğan bolat, atam bolat. Bu Ысыкөлдүн Күнгөй жагы Ысыкөл районунун күнгөйлүк саяктар Шыкмамат деп коет. А биздин айылды Корумду менен Комсомол, эскиче аты Комсомол, азыр Булан Сөгөт деген аты. Муну Олжобой чоң чарык эли деп коет. Карамолда ата чоң чарыктан, чалагыз Олжобайдан. Экөө бир шундай аталаш. Анан мен институтка келип өтүп, анан общежитие тиги бу тийбей калгандан чалагыздын үйүнө догурунуп жатып калдым. Чалагыздын үйү азыркы телеком турган жерде бир эле комнат полдон болгон үйдө 5 баласы менен бай үжеси менен ошол жерде жашып. Мен тышка кровать коюп, тышка жатып, ошо догурунуп эле чалагыздын үйүнө жатып алдым. Kança vakit jattınız o жерде? Эми ошондо 1 жыл жаттым да. Ар жак бер жагы. Бер жагы. Андан кийин офисте алып, офиста кеттим. Анан ошондо мен Карамолдону Birinci jol görüşüңүz. абдан жакшы, жок, биринчи эмес, мурун айылдан комуз чертип отурганым көп, ар кайсы тойлордо, аштарда отургандарын көп көргөм. Анан Карамолдонун ошо жерден аябай жакшы билип калдым. Ошол батыраак ушу чалагыздын үйүнө келип турчу. Бат эле келип турчу. Анан чалагыз, Карамолдо, Осмонкул, Алымкул, Актан Тыныбеков, Саякбайлар анда-санда чакырышып, бири-биринин үйүнө сыйлашып, коноктошуп, тамак ичишчү. Анан мен өзүм койчунун баласы болуп чоңойгом. Анан койдун арасында. Анан кой сойгонду кыйын билер элем. Анан баары тең эле ушул ой айланайын балам. Сен жакшы. Эми 2 жумада биздики чакырабыз. Базарга барып бир кооз алып келип, анан союп берип кет деп эле чакырып турчу. Анан ошондон Карамолдо мени чокен баласы деп койчу. Себеби чокен баласы дегени bu Karamoldo'nun inisi Usup degen alda Karamoldo'da öyle komuşçu oldu. Oşonun Midin degen balası koyçu oldu, en küçük balası uşul. Küçük balası koyçu oldu, menin atam da koyçu. Anan Usup menin koşuna jayloğu jaylaçuz. Ana oşonda Karamoldo gelip kalçı jaydın günü. Anan menin atam da konoktoçu, Usup tukunda da olup konoktop. Bir cumaça jürüp toğda jürüp Anan ошол комузду көп черткенин Карамолдон жакшы тааныйм. Анан биздин айылдын башкармасы күзүндө бир машинеге салып студент окуган балдардын баарын ушу Фрунзеге жеткирип койчу. Унун талканыбыз менен анда жетишпеген заман анан унун бир Карамолдонун үйүнө алып келип таштачу баарыбызды бир жылдарда
Чалагыздын үйүнө алып келип таштачы. Да. Анан ошол жерден тарап общежитие алган чакты ошолордун үйүндө жашап бир аз күн жашап калчубуз. Анан мен ушул Чалагыздын үйүндө жашап калдым. Ошондо жанагы кишилер менен тааныштым дагы. Анан Карамолдонун үйүндө коногун узатып, козусун союп, жанагы мен айткан Осмонкул, Алымкул, Актан Тыныбеков, анан Саякбай, Ыбырай, Калык жок болчу. Калыкты мен көрбөй калдым. Калык өлүп калыптыр. Мурунку жылы өлүп. Мурунку жылы аны көргөнүм жок. Анан ушул кишилердин коноктоп базардан барып козусун алып. Эми Карамолдо жөнүндө мен айта турган болсом сөз көп. Эми мейли. Бери караңыз. Мына Карамолдо улуу комузчу, улуунун да улуусу, комузчунун атасы деген сөз бекеринен айтылбайт. Эми ошондо бир сизге түздөн түз окуясы менен бир кызыктуу, ey балам, баланчадай бол, түкүнчөдөй бол, баланча түкүнчө деген акырын айткан болобу? Же бир кызыктуу окуядан бир эсиңиздеби? Эсимде. Ошондон бир экини мен биринчиси ушул Карамолдо бир күнү таң атпай келиптир, мен тышта жатам, ушу менин кроваттын аягында отуруптур. Анан тура калсам Карамолдо отуруптур. Эмне болду экен деп салам берсем, менин уйкум бузулбасын деп күтүп отурган экен. Ай балам, бүгүн конок чакырат элем. Айтып койдум эле. Гилинка деген көчөдө Ыбырай экөө кошуна турчу. Ыбырай жана комузчу Ыбырай алдагы экөө Гилинка деген көчөдө турчу. Анан кийин келиптир, базарга барып, түгөл сай боюякта базарда, мал базарына барып, ошол жерден бир коз алып келип бергин деди. Барып союп бергин. Сен жакшы билесиң, койчунун баласысың, малдын семисин жакшы билем, сага ишенип келдим, таң атпай деп күтүп отуруптур, акчасын берди. Анан кийин, ай, анда такси жок, боуну эшек арабасы алып келгин деп, дагы акчасын берди. Барсам айланайын, анын акчасын баратып эле эсептедим. Канча акча экенин, бир топ акча. Анан козунун баасы канча бар экен десем, ал берген акчага барып казактын козулары жайнаган, айланайын куйруктарын тиги арабага салып койгон козулар жүрөт. Карап отурсам айлайын, анын акчасына 2 козу келчү дейт. Бир эмес. 2, ооба. Караңгы, муну эмне кылам эми? Деп анан теңин жымырып кетиш керек болуп турат. Анан кийин барып уш тандап жүрүп бир кыйын козун алдым. Анан жолдо келатып эле сарсанам артып калган акча. Муну кандай берсемби, бербесемби? Эмне кылайын деп. Анан анын теңин дагы чөнтөгүмө салдым. Анан алып келсем, эшек арабага салбай эле өзүм сүйрөп эле жетип бардым. Анан барып турсам, даярданып Сакс ауыл деген отунду түшүрүп коюп, өзү отун кертип отуруптур. Байбичеси тышка бышырчу, казанын асып атыптыр өзү. Анан келип эле козуну көрүп эле, ой, чокойм баласы. Жакшы тандаган турбайсың. Сону тандаган турбайсыңбы деди. Анан сойдум. Мен анан келип анан бир баягы козуну канча алдың деп сураган да жок. Менин сарсанам эле баягы акчаны алып кетишти. Анан эмне кылам деп отурам, теңин жумшуруп койгом. Анан деле аны сурабайт. Анан мен кетем молдоке дедим. Сабагым бар эле. Ошол жерден бирөөнү таап козуну союп болгондон кийин. Ой, бала. Сен соёсуң. Анан этти бышырасың. Анан кетесиң. Анан устукандарды азыр көрөсүң, Чалагыз баштап, Саякбай баштап келишет. Алымкул, Осмонкул, Актандар келишет. Анан ошолорду этти бышырып, анан ошолорго таратып, сорбосун берип, чайын берип, анан узатып коюп, анан устукандарды алып, анан кетесиң. Жөн эле кете берет. Жөн эле кетет бекен, кетпесин деди. Анан ошону айлам жагынан отуруп калдым, муну чыккан жок. Анан бир топтойн, анан кийин баягы акчасын теңин бердим. Анан албай койду. Ой деп анан кой, аны өзүң керек деген. Студентсиң. Ошентип ошол сапар
Karamoldo'nun daha bir kozul akçaсын жайлап кеттім да. Жайлап кетти. Ооба. Анан мен Тянь-Шаньга иштеп жүргөндө 1960-жылы тетиги Актала районунда Тоголок молдонун 100 жылдыгын белгилейт деп калды. Жай айы болчу. Анан ошол бейлер күнү колхоздун башкармасы Базарбаев Кадыракын эле сен дагы ошо барып кел деди. Анан барып мен ошол жерден мына көчмөндөрдүн оюн көрөбүз, үйлөр тигилбедиби? Мен ошондо биринчи көрүшүм 100 боз үй тигилиптир. 100 боз үй. Анан 100 боз үй тигилиптир, үйлөрдү көрүп алып ушуга таң калдым мен. Ой, ушундай да сонун үй болот экен деп. Алды жагына килем салынып коюптур, укмуш, үйүнүн ичине укмуш, жууркандарды ойда керегенин баштарына укмуш, жаныбарлардын терилерин, тиги мунусун, анын баарын жасап коюптур. Мына былтыркы көчмөндөр кагылышында жанагы жасалгалардын баарын ошол жерге жасап коюптур. Анан кийин таң калып эле ошол үйлөр 100 боз үй, айнайын бир шаар. Өзүнчө эле. Өзүнчө эле. 5 район ушул тигип барыптыр. Анан Нарын шаары. Анан биздин колхозда бир боз үй тигип бар. Ошол ар бир үйүнө бирден жылкы союлду. Бирден кой союлду. Анан барып анан үй ба жерге Карамолдо келерин мен билген эмесмин. Мурда сураштырган эмесмин. А жер Карамолдо кимиси келерин. Анан кулатып менен конду чалыба келип, сүйлөп айтып, анан кийин тамашасы болуп, анан кечинде конокторду үйлөргө бөлүштүрүп калды да кечинде. Анан эле мен меткен жерде Карамолдонун тиги оюн коюп аткан жерин да көргөн эмесмин. Да. Анан кийин Нарындын аксакалдары, башкармалары, райком секретарлары топ-топ болушуп эле абышкалар жайнап эле үйдүн тегерегинде таң көрө ушу Карамолдону көрсөк болот эле. Кандай киши болду экен, ушунун күйүүсүн уксак болот эле. Дешип эле тамшанышушунтет. Анан Карамолдо келгенин ошондо билдим. Ошолордун оозунан эле уккан турбайсызбы? Болду экен, бул жерде жүргөн экен. Дедим, анан Кадыракын келип айтты. Ай, Таркыс, сен Карамолдо ошол Ысыкөлдүкмүн деп жүрдүң эле, Карамолдону тааныйсыңбы деди. Ой, таанымак түгүл, мени көрчү болсо баса калат. Мени баласындай көрөт. Ал Карамолдон. Эсеме анда айтты, эмне? Турасың. Анда эмесе жүрү. Мен анда кечинде үйлөр күн батып уже бараткан. Анан үйлөргө бөлүштүрүптүр, Карамолдо жерде жүргөнүн билбейм. Анан кыдырып, жүрү, силерди эмне дейт деп койду. Анан бизди күнгөйлүк саяктар деп кой, саяктын ичинде чоң чарык дейт, Олжобай дейт. Десем, ал Карамолдо кайсынан деди, чоң чарыгынан. Дедиңиз. Ой, анда жүрү эмесе, жүрү деп ээрчип алып анан үйлөрдү кыдырып келатабыз. Анан келатып, ортосунда şu Актала жак тиккен ортосуна тигилиптир, ошонун үйүндө эшигин түрүп коюп, анан кийин төрдө бир киши отурат, ошо шыкалап үйлөрдү кетип баратабыз. Алар деле билбейт де, Карамолдо кай жерде. Карасак, ошол жерде Карамолдо топучан отурат, кымыз ичип. Төрдө. Ооба. Тети. Дедим, Кадыракын айтты, мурду кедирейген кишиби деди. Ой, тагыл өзү дедим. Кадырак жайнаган кишилер отурат, бир үй боз үй тигиле бир 40-50 киши отурат. Кадыракын чогоюп барып эле, "Молдоке, ассаламу алейкум. Буякта эмне отурасың?" деп эле айлайын чепкенин колуна салып, комузун колуна алып, колтуктап, башындагы эмесин, жана калпагын колуна алып, анан кийин эметти, деп эле анан жүрү деп эле. Сен кимсиң? Мен чоң чарык Базарбайдын баласымын деп койду. Анан ээрчип эле анан чыгып, кокуй деп эле жоош киши жарыктык. Анан чыгып эле колдон алды, анан Карамолдонун оокаттарын баарын алды. Менин атамды буяка отургузуп алган турбайбы булар деп эле. Милдет кылып эле кадимгидей. Анан кийин тышка чыгып эле мени көрүп эле, "Ой, мен этиң алайын чогом. Сен де келип калдың. Сен де буякта жүрөсүңбү?" деди. "Ой, мен дагы ушулга келгем." Болду экен. Биз да боз үй тигип келгенбиз. Мен ушу жакта иштейм могу Нарын районунда, Күбүш деген колхозда. Башкармамы? Ооба, тетиги Базарбайдын баласымын дейт. Ким баласы? Кайсы баласы? Мен тааныбайт экем дейт. Чоң чарыкмын дейт. Деди.
Koy anayma uşul anan aytıp berem Moldake. Deyip anan gelip anan keyin geldi. Eldim barıp aylanayın gelip anan oturup Moldake anan alıp geldi dep suyunu anan boz uyga anan gelip oturguzdu. Kara molda barıp aڭrayıp tegerep oturgan birөө de tanışı jok. Anan oturup ele anan Bazarbayıp girip gelip ele anan keyin tanıştırıp atat. Şadmanov degen raykom bir sekretarın bu Şadmanov çoң çarık. Жаңғабылов деген райыс болком председателі бұл да çoң çarık. Анан колхоздун башкармасы Суранова Гүмүш деген айыл отурган. Адагы Бұл Суранова бұл да çoң çarık. Анан кийин буягына келип тиги Дайыр Акунов деген Жаңталап колхоздун башкармасы болчу. Бұл да çoң çarık. Жалаң эле. Деп эле ушинтип келип. Он бир убакта Öyle menden sıra diye olam bir öңөрde tanıbayım dedi. Tanıbayım çoң çarık деп атасың. Анан ата андай эмес. Тамаша. Момдай. Ой амалыңа айланайын деп ошентип калды. Анан бир убак анан кечкен келди, чай иштеди болду, алды. Отуруп калды. Бир убакта эле айланайын жазуучулардын баары келди. Мен аларды ал кезде жазуучулардын көбүн tanıbayım. Bu tanıgan Tügelbaysızlık belki anda jaş. Oşol geldi. O Suyunbay Eraliyip bar eken. Anan Toktogul Abdumon жазуучулар союзунун председатели экен, төрагасы экен. Ал Татнакай сулуу жакшы жигит экен, сокулдаган жаш. 30 чамасында эле ушундай. Анан келип, ой, Кара Молдону урдатып жибердик. Биз ушул комуз күйсүн угалы деп Атайы Кара Молдонун күйсүн угалы деп чогулуп отурсак, Кара Молдону бир урдап кеттиңер. Ошону издеп жүрөбүз. Жерден таптык. Дешип анан жабалактап баягы боз үйгө келип анан ушинтти. Анан ошол Кара Молдону күйсүн угабыз деп ушинтип келдик деди. Үй толтура. Анан келип анан кийин чай içti, аны içti, муну тамактанып алып туруп, аны Молдоке деп анан кийин жалаң жазуучулар тегеректеп отуруп анан алып кеттиби? Күй четтире баштады. Ошондо Кудай билет саат 12ден таң аткан чакты күй чертти. Эл тегеректеп турган эл үйдү, боз үйдү эме жылаңаштап жиберди. Турдугун, сыртынын баарын, үзүгүнүн баарын алып Diyaka canını canın o tıştayla bir bingdey kişi oturdu o demde. O şunu taң atkança men de oturdum diye. Bosa o jagında üydün bosa olsunda. Aylayın tegerektep жазуучулардын barıdığında keminde bir 120'day kuy çertti. Anan orta jolda bir esi alıp kişine çay içti. Bolgonu. O bolgonu. Anan şul gün çalek ушул агарып меткенде жанагы жазуучулардын бирөө сүйлөдү Молдокем чарчады деп. Эсе алсын. Эсе алсын деп. Анан бүтүп бүткөндөн кийин анан элдин баары жабалактап келди. Молдокем эсе алсын деди. Мен ошондо биринчи көрүшүм комузун далай черип жүргөн айылдан көп эле көргөм. Анан бу шаардан деле үйүнөн деле. Айтпадыңыз беле? Алымкулдун үйүнөн деле дайым эле ошол жана Алымкул, Осмонкулдар деген деле биринчи келгенде эле конок болушуп деле Молдоке ибаратты чертип кой дечү. Анан ошондо эл айланайын Молдоке эле ой очередке туруп алып эми айтпайын жайнаган киши тышта отурган миңдей киши. Көбүнө очеред жетпей калды. Колунан өп атат Молдоке. Укмуштурбайсызбы деп. Ошону мурунку жылы мен институт бүтүп барган жылы 59-жылы болуш керек. Айылда Сатыбал деген баласы Москвада операция жасатып өлүп калды. Анан кийин мен активдердин эң кичүүсү мен элем жаңы бүтүп барган. Агроном болуп иштеп. Ошол колхоздосуздар. Колхоздом. Кызыл бирлик деген колхоз. Шаршекеев деген башкармасы бар. Каалы деген сельсовети бар. Анан кийин ошолордун алдында иштеп жүрсөм, активдердин жашы эң эле жашы мен экенмин. Анан кийин кечинде ошол башкарма баары активдер ошол Молдокеме көңүл айтабыз деп чогулуп бир яшык ара калып анан Молдокемдин үйүнө келдик. Келсек Молдокем мурун дагы бирөөлөр көңүл айтып койгон Молдокем мындай көңүлү көтөрүңкү экен.
Чынын айтканда деле. ооба баласы өлүп Биз жөтө элди чогултуп алып анан ар кимиси келип көңүл айтып койгон бу. Анан мындай жанындагы эле үйгө чакырып барышып анан молдоке эми ушундай болду. Тагдыр деген. Сатып ал деген баласы алда комузчу болуп чертчү комуз. Анан кийин көңүл айтып андан кийин молдокем ошондо улам бир кайрык пайда болду 2 күндөн бери. Деп жана дүнүйө деген күйсүн кайра дүнүйөдө ат койгон жери жок. Ал жерде ат коюла элек да. Коюла элек ушул кайрыма мага пайда болуп калды деп эле ушул күнү чертип отуруп алды. Кайра анын көп черткен жери жок. Кайра эле 2 күндөн бери ушул пайда болду. Дешип элдер баягы көңүл айтып тегелектеп бир 30дай киши бир боз үйдө отурушту. Мен ошол стаканды арак куюп тигинден анан кийин сунуп анда арак менен көңүл айтышчу. Ошону сунуп анан молдоке дешип ошондой бир аябай көрдүм. Анан молдокем ушул комуз чертип атканда дайым ушул кеп кылып калар эле. Каптагайдын арбагына каптагай деп ошонун арбагына багыштап каптагайдан күнүн көбүн каптагайдан үйрөндүк деп калчу. Эскерип көп. Ал ким экен ошо билесизби? Ооба, анан бу каптагай деген кандай эме деп анан кийин мен кызыгасыз да. Ооба. Ошол эми менин мындай чукул эле таекем. Да? Каптагай. Ошол чоң комузчу болгон экен. Кезинде. Илгери ооба. Чалагыз, Карамолдо, Ороз Акын деген ошо комузчулардын баарын үйрөткөн, жолго салган ошол Каптагай экен. Чоң устат турбу? Чоң устаты. Айланайын Каптагай деп. Эми Каптагай 16-үркүнгө бүркүндө жанагы азыр ошо биздин айылдын бер жагында Назарбаев пансионат деп коет. Кесеңир тоз турат. Ошондо Кыргын сай деген бар. Ошондо комуз үйрөтүп, ушинтип жүргөн балдарды Каптагайды ошо жерден 5 бир тууганы менен ошо кубалап, дагы бир топ кишини Кыргын сай дегенден атып кетиптир. 16-жылы. 16-жылы. Кайран кишиден ушундан көбүн дагы үйрөнө албай калдык деп ушул көп кеп салар эле да. Кайра ошону дайым комуз черткенде ушул Каптагай деп кеп калышар эле. Эми мындай бир маселе. Мына Каптагай деп чоң комузчу устат деп эскерген экен. Ол чынында эле ошол жүрөгүндө ошол өмүр бою эсте калган үчүн жана үйрөнгөн үчүн анан мыкты комузчусу жаракы деп айтып атат. Эми ошол айтчу беле кайсы күйсү Каптагайдан үйрөнгөнүн эсиңиздеби ошол кайсы жанагы? Эми жок, мен күнүм барын эле Каптагайдан үйрөндүм дечү. Анан кайсы күйсүн үйрөнгөнүн билбейт. Каптагай жолго салды бизди. Чалагыз экөөбүздү. Атактуу жанагы Нурдөлөттүн байбичеси Бурулчанын үйүнө барып чакырып, ошонун баласы Чолпонкул деген болгон. Анан кийин Нурдөлөт өлгөндөн кийин Кытат дегенге тийген. Бир Кытат бай дегенге тийген. Анан кийин ошол Чолпонбай дагы чалагы ошого Чолпонбайга бизден үйрөнсө керек комузду. Ошонун үйүндө барчубуз. Анан ошол Каптагай баштап алып барчу. Каптагай алып барып баштап, ошол Бурулчанын үйүнө алып барып, Бурулча комуз чертип, мындай таланттуу кишилерди жакшы көргөн. Ала үйдө таланттуу болгон да. Ошонун үйүндө далай жолу комуз чертип барчубуз. Олжобой чоң чарыктын бир 5 бала чыкты деп угам деп, анан биз ошого барчубуз. Ошо Каптагай ээрчитип барчу деп көп кылчу. Эми тарыхчага мына эми ал кандайча ошол кийин көз жумулганда топурак сала алдыңызбы? Жок, мен нарын кандай болуп калды ошол окуя? Мен ал ошол Карамолдо ошондон жанагы Тоголок молдодогусу эң акыркысы экен. Тоголок молдодон кетип айылына барып, анан тоого инисиникине жана Усуптукуна учурашам деп барып, анан кийин баратып Кумбел деген жери бар. Ошол жерде аялдар, ошол жерде картошка айдаган жер экен. Ошол жерде отурсак, ошонун бригадири Бердибай деген экен. Ошо Бердибай айтат. Ошол операция болуп, анан ошол жерден ичимдеп
болду экен тоого инисиникине деле жете албай калды. Анан ошондон ичимдеп анан кымыз берип атканбыз аялдарга, картошка отуп аткандарга кымыз да ичпей койду. Болду экен ошондон чыдай албай кетип, анан Бурунцага кетип, бияктан операция жасатып, ичи жарылып, Кайтып кетти. сокур чегиси жарылып, ушинтип кетиптир деп. Мен ал Молдокемдин ошол айтты да, ушундай өлгөндүгү жөнүндө. Анан бу üstünde ошо өөлөрдө üstünde чакен болуп, чалагыз болуптур. Üstünde чалагыз болуптур. Чалагыздан көп уктум. Анан кийин мен топурак сала албай калдым. Ал өлгөндө. Мен нарында болуп калдым, укканым жок. Ал кезде некрологиядан окудум. Ай бакыш Молдокем. Эмессем угуп калсам, өлгөндүгүн уксам, барып топурак салат элем деп ушинттим кейдим. Эми Тарыкчага мына сизге бир рахмат бир жагынан, мына агаңызды, атаңызды, мына улуу комузчу Карамолдор жакшы эскердиңиз. Башыңыздан кандай өткөнүн Да азырлады. Iya. Азыр мындай да болду. Биз мурдагы жылы 130 жылдыгын белгиледик. Ошого бу өкмөттөн комиссия түзүлдү. Карамолдо Орозовдун 130 жылдыгын белгилөө жөнүндө деп. Анан Асымбеков деген жанагы азыркы депутат, министр, премьер-министр, ошонун орун басары Асымбекова деген көлдүк кыз жетекчилик кылды. Ошол анан кийин мен ошо келип Бишкекте ана өкмөт үйүндө чогулдук 27 киши болду. Ичинде ошол Асымбекова, анан маданият министри Шадиев деген, анан бу Бексултан, Жакиев, Керексизип, анан жайнаган бир тобу, мен көбүн тааныбайм. Анан айылдан ошол комиссия кылып мени кошту. Себеби мен Карамолдо жөнүндө китеп жазгам. Жазып ошону чыгара элек болчумун. Анан Иманалиев, Кайрат Иманалиев деген. Ооба. Анан жакшы биздин Чолпон Атадагы ипподромдо аябай жакшы бир ооба бир 60 боз ити келип жакшы белгиленип өттү. Республикада ошо Иманалиев башкарып, бу филармониянын чоң залында дагы жакшы өттү. Жана Иманалиев Кайрат деген башкарды. Анан ошол жерде комузчуга жанагы кимге, комузчу Уралы деген жигит бар, Намазбеков деген. Ошол биринчи орунду алып, бир машина ошого ыйгарылды. Анан ошону менен жакшы өттү да. Эми Тарыкчага, эми бул маегиңиз үчүн, бул эскергениңиз үчүн мына Карамолдо атабыздын алдында арбагын сыйлаганыңыздан ушинтип эскерип атасыз. Эми эскере турган киши чындап келсе, эми мен айтайын деген, эми Карамолдо аксакалыбыз жөнүндө, улуу комуз жөнүндө айтса сөз көп. Анын баарын бир айтыш менен эскеде келбейт экен. Эстегениңиз үчүн рахмат. Эми экинчи, өзүңүз жакшы көргөн, жакшы билген, көп аралашкан мына улуу хирург, чоң медик, дарыгер Акынбаевди да биз бир канча жолу көрүп, бир канча жолу чынын айтканда далай жолу коноктогон экенсиз, маңдайында отурган экенсиз, сөзүн уккан экенсиз. Муну ушул улуу адамды да эскерип өтсөңүз, бүгүнкү ошол экөөнү эскерели. Мен кайсы жыл экени эсимде жок. Кыскартып айтканда, Торагырга колхоздун башкармасы болуп шайланып калдым. 12 жыл иштедиңиз ошол жерде? Ошол жерде 12 жыл эмгектендим. Анан ошондо Акынбаев менен тааныштым. Мен мурун эле ал баргандан кийин кайсы окумуштулары ким, кандай кишилери бар, Акынбаев жөнүндө, болот Миңжилкыев жөнүндө, Ильясов, Сатар Ильясов деген академик бар болчу. Ал жөнүндө, Токтосунов жөнүндө, жазуучусу ал жерде жазуучулар Совет Румбетов жөнүндө, анан кийин Пржевальскийде биринчи хирург болуп жүргөн ал жердеги киши. Анан кийин могу Алиев деген, Мактыбек деген
нарында эң мыкты хирург болуп иштеген жөнүндө мындай ал жердин мыкты интеллигенттери боюнча түшүнүгүм бар болчу. Болуп калды да. Болду да, айласынан аны билүүгө Айласынан. аргасыз болуп калдым да. Түздөн түз иштеп Түздөн жүрсүң. түз. Анан кийин ошол Шагыйла деген поштонун башчысы, поштонун. Ошол кимдин Акунбаевдин аялынын сиңдиси болуп жүргөн өзү Казашка болчу. Акунбаев жездемдер келди деп мени кечинде конок болуп кетиңиз деди. Биринчи көрүшүм Акунбаевдин. Мурун шаардан көрүп эле, далай жолу эле көрүп жүргөм. Бирок мынча аралашкан Анан эмес. мындай аралашып сөзүн угуп аны кайда жакындамак түгүл. Анан ошол келсем отуруштур байбичеси, бүйүнө, кызы, эсендеген күйөө баласы, анын байбичеси аялы. Анан кийин өзү отуруштур ушул эле. Анан мен барып саламдашып отуруп тамак ичип тиги болуп отуруп анан кийин кыскасы тарадык да. Биринчи анан тараганда айтты: "Ай балам" деди. Сизге кайрылдым. Сен келиптирсиң, ишиң ийгиликтүү болсун эмсе дагы. Сен балам экенсиң. Сени элден сураштырсам, грубый дейт. Аябай. Сөгөт дейт. Орой экенсиз. Ушунун кандай антпе менин туугандарым антпей жүр деди, сөкпөй жүр деди. Анан кийин анчалык деле эмес элем. Анан кийин кээде эми Исахонович, мен кээде ачуу келгенде бирөөнү ачууланып тилдеп жибересиң, мен тандап туруп 100дөн бирин сөгөм. Баары сөгө берсем абирим кетип калбайбы? Анда кандай жетекчи болом? Десем, анда анын туура. Эң бар экен. Бул айтканы туура, аны өзүң бил деп койду. Анан кой деп, эртеси анан кийин кой бир чай берип калайын деп. Анан үйүмө эметтим, эртең Исаке бир чай ичип кетиңиз дедим, макул деп. Ошондон баштап бул киши менен тааныша баштадым. Эми бул киши аябай кандай кенен киши. Эми мунун кенендиги, адамгерчилиги башкача киши. Эми аны үйрөнүп ала деле албайсың. Туура да. Башкача таптакыр. Адамга окшобойт да. Анан бул тор айгырда абышкасы, кемпири, алыспы, тууган ошо жердин Бокотой барак Торбок деген үч эл жашайт, уру, бир тууган үчөө. Ошондон бирөө каза болду, тигиндей чыгым болду десе, жетип барат. Жетип барат. Ошого көңүл айтат. Берген жардамын берет. Ушинтип кетет десеңиз. Анан ой, бул укмуш экен деп таң каласыз да. Ошондойлорго көрүп жүрдүм. Эми жана дагы жана жогоруда эскербедиңизби? Эми жанакы өзүңүз бир жерден жана иштеп аткан жериңизде Торайгырдан биринчи жолу жанакытип конок кылып атпайсызбы? Андан кийин дагы бир канча жолу конок болгон экенсиз, тозгон экенсиз. Ошондой бир кызыктуудан бирди экини эскере кетсеңиз. Муну көп жыл коноктодум. Чынын айтканда. Эми 10 жыл иштеш, анан кийин жок дегенде жылга бир жолу коноктосоң деле 10 жолу болду да. Бер жагы деген. Кээде 2ден болот. Анан коноктогон кишини ким жаман көрмөгөн? Туура да. Анан кийин мен ошол жанагы жолдош өзүнүн Түгелбай Сыдыкбеков, анын аялы Болот Юнусалиев, Егенбердиев, Тентинин жолдош Муса Адышев. Анан Тенти деген көбүрөөк айтып калат. Ушу иниге бир шаарга барганда бир биз деле дасторконубузду көргөзүп коелу, сыйын көп көрдүк. Бир Исаке бир шаарга келгенде бир кабар берип койчу, ушу балага бир чай берели деп. Уялга? Ооба. Түгелбайдын аялы да айтат. Асылгүл деген, ооба. Анан баары эле айтат. Анан мен аяга баргандан уялам. Чынын айтканда. Чоң кишилерге кантип жүзө качып барасың. Анан бир жолу пленум болуп, ЦКнын пленуму болуп, ошол жерге барсам, Иса ошол жерде жүрүптүр. Ай, деп эле ошол жерден учурашып, анан эл журтту сурап, анан айтты: "Балам, анан кийин тарарда мага кезикчи. Бүгүн экөөбүз конокко бир жерге барабыз. Мен ошо сени күтөм" айтып койдум деди. Көрсө Тентиге айтып коюптур. Анан болбой, барбайм десем да болбойт. Анан кой деп айлам жок келдим.
баягы кишилердин баарын чакырыптыр. Келсем айланайын, өдөт деп тим эле мени академик кылып алды. Өздөрүнө жогору өткөн. Ой, кайдан бүжүрөп окуй деп болбойт, кел айланайын жогору деп. Ошентип, ошол Түгелбайдын үйүндө дагы, Адышевдин үйүндө дагы, Субанбердинин үйүндө конок болдум да. Ал эми Иса Коноевичтин үйүндөгүлөрдү айтпай эле коеюн. Эми бул кишинин бир жерин айта кетпесе болбойт. Эмне үчүн өкмөт башчылары жактырбай жүргөн? Муну айтып коеюн деп турам да. Туура. Жанагы 60 жылдыгын белгилегенде 60 жылдыгы жакшы белгиленбей калды. чын айтканда. Чын айтканда. Жаман капа болду өзү. Бул 60 жылдыгын өзүнүн бул Мединститутта анан биз айылдан өткөрдүк дебедикпи? Ооба. Дебедим. Ал өттү. Анан эч чоңдордон бирөө катышкан жок. Анан бул Кыргызиядагы бир ресторанга бир 200 кишиге чай берди. Жалаң окумуштуулар болду. Анан айылдан бир 10 чак Киши келди. 20 киши келип катыштык. Анан кийин мен кийинки жылы Иса Коноевич барганда конокто отуруп, бир жерде конокто отуруп, анан мен сурап калдым, ай Исаке, бул кандай сиздики? Ушундай болуп калды. Бул илгери укчу элем. Разаков менен да жакшы болуп, биз президенттиктен алынып калдыңыз. Анан кийин мында дагы Усубалиев менен жакшы эмес десем, аны ай балам, муну эч кимге айтканым жок эле, анын кереги жок эле. Эми сен сурап такып калдың окуй. Анан кийин Анча мынчасын айтып берейин. Айтып берейин деди. Балам опера балет театрда режиссер болчу дейт. Да, жанагы Манас операсы боюнча режиссер болуп, анан кийин ушуга билет алып коюптур дейт. Буюкан экөөбүз ошого барып катышып коелу деп келатсак, Разаков Жердин көчөсүнүн баш жагында жөө үйүңүзгө келептир дейт. алдына чыккандырбы? Анан ал көрдүк дейт. Ал киши анда гезиттер илинип турчу дейт. Правда, известия тигилерди ошону карап коюп келептир дейт. Ой, Разаков кетип баратат дегенде. Деби эле анан кийин ай, кокуй барбай эле коелу. Үйдөн бир чай берип калалы, макул десе. Андан көрө. Деби эле анан кийин Разаков маңдайына кесип калды дейт. Анан көңүлү, анан ошол жерден эле тигини сүйлөшүп, учурашып туруп эле анан кийин Исхак Разакович, жүрүңүз бүгүн ичинде деп эле анан болбой үйгө. Эчилпер. Ооба, күчкө салып отуруп үйгө алып келди. Үйүбүз Катарда? Жээнбеттин эле маңдайында. Катарлашта. Ушул жерде алып кирдик де, Жердин көчөсүнө жакын. Анан чай ичебиз дейт. Ал деле пенде дейт. Ичпей коймок беле дейт. Туура. Анан ага дагы арактан берип дейт. Анан ал киши жеңилирээк көбүчпөгөн киши кичине көтөрүлүп кызып калды дейт. Анан ошону менен үйүнө узатып бардык дейт. Уятып барсак, анан үйүнө бардык дейт. Үйүнө барып, байбичем экөөбүз колтуктап алып үйүнө барып, анан үйүнө барсак, ой, Исакем келди деп эле, ичкен киши айдары келет, жакшы көргөн кишиси келетсе, Кудай ырбады, болгонун баарын жайнаткысы келет да. Ооба. Аялы татар эле дейт, Роза деген. Ооба. Анан кел, Исакем келди десе эле, анан аялы кроватта жатыр дейт бир жерде. Ал келип эле мындай өзүн оңдобой эле, учуру алик деле албай эле, анан кабагы бүркөлүп эле, столдун үстүнө дүңкүлдөтүп эле, коньяк, арак, тиги буларды дүңкүлдөтүп коюп эле, бир убакта сволочь, алкаш менен дос болуп аберин кете турган болду го дептир. Ой, ошондо мына мен жер титиреп кетебиз дейт. Жаман сөз да. Жаман болдум дейт. Анан ошондон кийин мен да жөн тура албай, Исхак Разакович, аялым бар десе, сен Овчарканы багып алган турбайсызбы? Шакыр айтып турбу. Мына ушуну менен мамиле бузулду дейт. Ошол окуяда. Ошол окуя. Ага кошумча болуп, антипартийна деп тиги Москвадан иштеп жүргөн тышкы иштер министри болуп иштеп жүргөн Шепилов деген келип калды дейт. Ооба. Шепилов академияга эмес, бул Ташмайнок совхозуна ошол жака жиберсем болбой дейт. Академиядан сотрудник болуп жүр дейт. Ооба. Анан ошол келип эле, күнүгө келип эле, мен бул жерге жашай албайм, Исаке деп эле арызын айтып ал, Экилимдин доктуру экен дейт. Чача Бабакай болгон жакшы киши экен дейт.
Bolbay эле айламды кетирет дейт. Айламды кетиргенден анан менде Мурат Алиев жана кийин ЦКнын идеология секретары болду, ошол партком секретары болуп иштейт дейт. Ооба. Анан Усубалиев горком секретары дейт. Ал кезде. Ал кезде. Анан кийин ал горком менен сүйлөшпөй эле тиги Бейшенбек жанагы Мурат Алиевке айтып эле, ай, ушул ордуну мен заключение берейин. Ден соолугуна. Кетсе деп счетно чыгарчы, барсын, Москвасына барсын дедим дейт. Ал менин көңүлүмдү кыйбады дейт. Анан тияк биягы менен сүйлөшпөй туруп эле ушундай болуп калды. Кетирип жиберип дейт. Анан ал барып тияка барып, жана Хрущев ууп калып, ал СКсына ушул ягына чаң салган окшойт дейт. Анан Усубалиев мага телефон чалат дейт. Бул эмне кылганыңыз деп. Анан мен сизди билбей калыптырмын деп эле койдум дейт. Болгону ушул дейт. Болгону сөз. Кекчил, ушул болгону сөз дейт. Анан кийин дагы бир күнү, анан кийин бир топ кишилер кайтыш болуп кетти дейт. Менин больницаман эмес дейт. Фридмел дегендин больницасынан дейт, Рейдин. Анан Нетлошин Хырга азыркы Мамакеев тейлеп аткан. Ошондо. Жан төшүп, дөгдүрүп, балта кылып. 68-жылдарда. Казакбаев деген СКнын секретары. Инвалид болчу дейт. Ушулар каза болуп кетти дейт. Ошол болор болбостон жанагы кыйын артист бар эмеспи? Муратбек Рыскулов. Ушулар каза болуп калды дейт. Акылбеков кийин келди дейт. Сүрөтчү ушул. Анан кийин ушулар каза, анан бир күнү айтты дейт, сизге барган, ошо силерге барса Усубалиев чалып атат дейт, телефон чалып атат дейт. Бул кандай өлө береби силер деген айтты дейт. Анан кай жерге барып өлөрдү билиш керек деп койдум дейт. Болгону. Шуну ушул эле сөз дейт. Болгону. Ушул, ооба. Шуну кекчил экен, ушун менен кектеп, мени менен мамилеси бузулуп жүрөт. Мен эми бу Кыргызстанда иштей албай калдым. Чын-чынын айтканда. Чын айтканда. Авторитеттин баары кетти деп, ой, Кемерово шаарына Казакстанга барып Оролошуп келип атпайбы? 12 күн иштебедиби? Иштеди. Анан оңдоштуруп, тиги Айтматы ортого түшүп, Сүймай ортого түшүп, ушулдар рейстигишилер ушундай кылып отуруп анан кайра келди да. Кийин Усубалиевдин энеси ушул Акынбаевдин клиникасынан кайтыш болду. Кийин оңолду. Ушундай маселелер болот экен да. Эми ошону өзү айтып берди сизге, жанакы суроодо. Ошону мен сурасам ушуну айтып берди да. Болгону болгону. Ушундай атаң көр, ушундай туруп атабыз деп. Эми тарыхчага мына эртеден бери эки агаңыз, эки атаңыз жөнүндө жакшыраак сөз кылдыңыз. Эми ошол эки кишинин, эки улуу кишинин арба колдосун, өзүңүзгө узун өмүр, мыкты ден соолук, жанакыдай чыгармачылык менен 2-3 китеп чыгарып, бирөө чыкпай атат деп атпайсызбы? Ошонуз чыгып, мына эл журтка таласын. Эң башкысы сизге кааларым, жана да кааларым байлык, биринчи байлык ден соолугуңуз болсун. Бала бакыраңыз менен, жанакы үй бүлөңүз менен жеңенин маңдайында аман эсен ушинтип сайрап, жакшыраак эскерүүлөрдү эстеп, мына эл журттун алдына чыгып жүрө бериңиз. Ден соолук кайра дагы. Рахмат. Бүгүнкү биздин мейманыбыз СССРдин Ардак Белгиси орденинин эмгек кызыл ту орденинин ээси, Лениндин 100 жылдыгына карата медалдын ээси, ушул сыяктуу бир топ сыйлыктардын ээси мына Кыргызстанга белгилүү мына мамлекеттик ишмер деп койсок да ашыкчу болбос. Мына Чорчоев тарыхчы агабыз менен сүйлөштүк. Өзү жогоруда ушул кишинин жана эртеден бери айткан сөзүнө көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиздерге да ден соолук каалап, чоң рахмат. Дагы бир жолу айткым келет.